Барыңарга салам. Аз эле убакыт мурда дүйнө эми эч качан мурдагыдай болбойт деген сөз уккан адамдарга жылмаюуну жана шакаба чегүүнү жаратып келген. Бирок COVID-19 пандемиясына байланыштуу өзүн изоляциялоо режими биздин жашообуздун көнүмүш болгон ыргагын толугу менен өзгөртүп салды. Биздин каалообуздан көз карандысыздыкта коронавирус адаттагы дүйнө таануубузду өзгөртпөй койгон жок. Натыйжада адамдарда ичимдикке берилүү, ашыкча тамактануу, өзгөлтүксүз тынчсыздануу жана аз кыймылдуу жашоо образы сыяктуу зыяндуу адаттар пайда болду. Бирок бүгүн алда канча позитивдүү нерселер жөнүндө сөз кылууну каалар элек. Карантин учурунда пайда болгон 5 пайдалуу адатка көңүл буруңуздар. Ошентип биринчи пайдалуу адат бул жеке гигиенаны сактоо. Арабыздан көпчүлүгүбүз COVID-19 пандемиясына чейин колду жуу сыяктуу процедурага анча олуттуу эмес мамиле кылып келгенбиз. Бирок карантиндин убагында адамдар колду жуунун канчалык маанилүү экендигин түшүнүштү. Анткени бул коронавирустун гана эмес, ар кандай ичиги инфекцияларынын алдын алуудагы эң таасирдүү ыкмалардын бири эмеспи. Бул өзгөрүү инфекциялык ооруканалардагы быйтаптардын санынын кескин азайышына түрткү берди. Социалдык тармактарда колду жууга чакырган видеолор толтура болуп атты. Бул процедура карантин убагында тез арада өздөштүрүлгөн пайдалуу адат болуп калды. Эсиңерден чыгарбагыла. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колду самын менен 40 секундадан аз эмес жууну, ал эми антисептик менен 20 секундадан аз эмес тазалоону сунуштайт. Финансы каражаттарын сабаттуу бөлүштүрүү. Өзүн аргасыз изоляциялоого байланыштуу келип чыгуучу тобокелдиктердин жана киреше таппай калуу коркунучунун натыйжасында силер же ата-энеңер оор күнгө деп акча чогултуп, анча маанисиз сатып алууларды азайткандыгы күмөнсүз. Ошондуктан ушундай туруксуз шарттарда өзүңөрдүн финансы каражаттарыңарды кантип сабаттуу бөлүштүрүүгө боло тургандыгы жөнүндө ой жүгүртүүгө убакыт жетти. Чыгымдарды оптималдаштыруу. Күндөлүк чыгымдарды кайрадан карап чыгуу популярдуу эмес, бирок абдан натыйжалуу чара. Чыгымдарга ревизия жүргүзүп, алардын ичинен кайсыларынан баш тартууга боло тургандыгын аныктоо керек. Кризистин убагында акча агымдарынын өзгөрүүлөрүн эсепке алуу менен үй бүлөлүк бюджетти тең салмактуу кылып түзүү зарыл. Мурдагы жумуш ордунда калып иштөө. Албетте, туруктуу киреше алып келген жумушуңар бар болуп, аны башка жумушка алмаштырууну каалап жаткан учур жөнүндө сөз болуп атат. Мындай ойду пандемия бүткөнгө чейин ишке ашырбай турган оң. Албетте, ар бир кырдаалга карата индивидуалдуу мамиле кылыш керек. Бирок коронавирустун кесепетинен келип чыккан кризиске байланыштуу жумушчу орундарынын саны азайды. Ал эми эмгек рыногундагы атаандаштык күч алды. Өзгөрүлмө мезгилде туруктуу кирешеден ажырап калуу тобокелдигине барбай туруу максатка ылайыктыр. Коопсуздук жаздыгын түзүү. Экономисттер кирешенин 10%ын сактап коюуга же салым түрүндө иштетүүгө кеңеш беришет. Эгерде буларды жасай элек болсоңуз, баштоого убакыт келди. Сактап койгон суммаңыз үй бүлөңүздүн чыгымдарын 3 айга чейин камсыздоого жеткени оптималдуу вариант болуп саналат. Кошумча киреше булактарын табуу. Пандемия карьерада кескин кадамдарды жасоодон абайлай туруунун гана эмес, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануунун дагы мезгили. Аралыктан иштөөгө өтүү онлайн бизнестин өнүгүшүнүн катализатору болуп калды. Ал эми мындай бизнеске дагы адамдар талап кылынат. Мисалы, фриланстын гүлдөп өнүгүп жатканы анык. Киреше табуунун башка форматтарын байкап көрүүгө болот. Дагы бир ыкма болуп инвестиция кылуу саналат. Эсиңерде болсун. Кандай гана финансылык стратегияны тандап албаңыз, эң башкысы тынч маанайды сактоо маанилүү. Ошондой эле пандемияда пайда болгон тобокелдиктердин баары эле ишке аша бербей турганын жана ал аяктагандан кийин экономика сөзсүз стабилдүүлүккө келерин эсиңерден чыгарбагыла. Спорт менен машыгуу. Изилдөөлөрдөн алынган маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги байкалат. 25 жаштан 64 жашка чейинки кыргыздардын 11% физикалык активдүүлүккө жумасына 150 мүнөт жумшоо менен бирге физикалык активдүүлүктүн жетишсиздигин сезишүүдө. Аялдардын физикалык активдүүлүгүнүн деңгээли эркектердикине салыштырганда төмөнүрөөк. Бирок акыркы убактарда оң тенденция байкалууда. Көптөгөн жаштар зыяндуу адаттардан баш тартышып, сергек жашоо образынын негиздерин өздөштүрүп жатышат. Бул карантиндин мезгилинде кабыл алынган дагы бир пайдалуу адат болуп саналат. Спорт менен машыгууда башка бардык иштердегидей эле коопсуздук эрежелерин сактоо маанилүү. Интернетте үйдөгү машыгуулардын убагында байкабастан же кызыгып кетип, гантель менен лампочкаларды сындырып, батареяларды жулуп, эшиктерди илмегинен ажыратып алган учурлар тартылган вируска айланган видеолор таратылууда. Экинчи шарт адекваттуулук. Эгерде силер жаңадан баштап жатсаңар, ар кандай, мисалы ар күнү 100-500 ирет жерден түртүлүү сыяктуу чакырыктарга жооп кайтаруунун зарылдыгы жок. Бара-бара жөнөкөй түшүнүктүү көнүгүүлөрдөн баштоо зарыл. Үчүнчү шарт прогресс. Баштапкы 2 шартты аткаргандан кийин гана үчүнчүгө өтүүгө болот. Тагыраак айтканда, жүктөмдү бара-бара көбөйтүү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму алкоголь ичимдиктерин чектөөнү жана алардан толугу менен баш тартууну сунуштаган. Мурда алкоголь ичимдиктерин эч качан ичпеген болсоңуз, баштабагыла. Алкоголь ичимдиктерин ичүүнү коркунуч,
тынчсыздануу жана социалдык изоляция менен күрөшүүнүн каражаты катары колдонбогула. Алкоголь ичимдиктерин ичүү вирустук жана башка инфекциялардан коргобойт. Тескерисинче, алкоголь ичимдиктерин ашыкча ичүү инфекциялык оорулар менен ооруп калуу тобокелдигинин күчөшүнө, дарылануунун оор болушуна алып келет. Китеп окуу. Кыргызстанда карантин адамдардын көбүрөөк китеп окушуна түрткү берди. Библиотека кызматкерлери өзгөчө кырдаал киргизилген учурдан тартып китеп окугандардын саны олуттуу өскөндүгүн тастыкташат. Мисалы, Алык Осмонов атындагы китепканага караштуу Lip.chk порталына күнүнө 5000 колдонуучу кирет. Өткөн жылы орто эсеп менен алганда күнүнө 320 адам кирген. Бул таң калыштуу эмес, анткени китеп адамдын эң мыкты досу. Аны менен эч качан көңүлсүз болбойт. Ар дайым кызыктуу убакыт өткөрүүгө болот. Китеп окуу окурмандын дүйнө таанымын кеңейтет. Башка адамдар менен мамиле түзүүсүнө жардам берет. Эс тутумун өнүктүрөт жана жашартат эмеспи? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму силерде стрессти же капаланууну пайда кылуучу жаңылыктарды көрүүгө, окууга же угууга жумшаган убакытты азайтууну сунуш кылат. Зарыл болсо, акыркы жаңылыктарды ар дайым бир убакта, мисалы күнүнө 2 жолу текшергиле. Ошондуктан көбүрөөк китеп окуп өнүккүлө жана убакытты пайдалуу өткөргүлө. Убакытты бөлүштүрүү. Карантиндин убагында адамдар өздөштүргөн пайдалуу адаттардын бири убакытты бөлүштүрүү болуп саналат. Өзүн изоляциялоо күнүнө бир нече саатты үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берди. Анткени жумушка барууга, тыгындарда турууга, балдарды илимдерден жана секциялардан алып келүүгө убакыт кетирүүнүн зарылдыгы болбой калды. Бирок бул жагдай бардык эле адамдарга үзүрлүү болууга жардам берген жок. Кээде тескерисинче иштерибиз канчалык аз болсо, ошончолук аз үлгүрөбүз. Тилекке каршы үйдө отурганда жумушчу күндү уюштурууга бардык эле адамдар жөндөмдүү боло беришпейт. Эгерде силердин иштериңер бар болсо, бирок эч нерсени бүткөрө албай жатсаңар, же өзүңөрдүн иш графигиңерди жана эс алуучу убактыңарды пландаштыруу кыйынга туруп жатса, бир нече кеңеш беребиз. Мисалы, түнкүсүн кечирээк уктап, эртең менен кеч турган адам болсоңор, алаксыбай көңүл коюп аткарууну талап кылган иштерди кечкисин жасагыла дагы, эртең менен узагыраак уктап алгыла. Күнү түнү жекиликтүү адам экениңерди билсе, жетекчиңер кечинде да, дем алыш күндөрү дагы тапшырмаларды жөнөтө бериши мүмкүн. Эгерде ишмердүүлүгүңөр жол берсе, убакытты чектөөгө аракеттенгиле. Саат 19:00-дөн кийин почтаны жана кабарларды текшербегиле. Жана жекшемби күнү телефон чалууларга жооп бербегиле. Гаджеттерди рационалдуу колдонууга жардам бере турган бир нече пайдалуу ыкмалар бар. Кабарлоо функциясын өчүрүп койгула. Мессенджерлерди жана почтаны белгилүү гана убактарда текшергиле. Мисалы, каттарга жооп берүү үчүн жарым саат убакыт бөлгүлө. Андан кийин телефонду четтетип койгула. Социалдык тармактарга жумшаган убакытты көзөмөлдөгүлө. Эгерде интернетке 10 мүнөткө кирүүнү чечсеңиз, анда будильник коюп алгыла. Ал силерди ишиңерге кайтып келүүгө убакыт жеткенин эскертет. Иштерди маанилүүлүгүнө ылайык бөлүштүргүлө. Дароо чечүүнү талап кылган иштерди биринчи кезекте аткаргыла. Калгандарын башка мөөнөткө жылдырууга же жардамчыларга тапшырууга аракеттенгиле. Жумуштардын бир бөлүгүн четтетүүгө өзүңөрдү психологиялык жактан даярдагыла. Эгерде бардыгын өз алдыңарча жасоого аракеттене турган болсоңор, бул акыры чарчоого жана алсыроого алып келет. Үйдү жана жумушту бири-биринен ажыраткыла. Бул өз алдынча жумуш ордуна да, жалпы убакытты бөлүштүрүүгө да тийиштүү. Үй бүлө мүчөлөрүнө силерге тынчтык керек экендигин түшүндүргүлө жана кесипкөйлүк милдеттерди аткарууга бөлүнгөн убакытты үзүрлүү колдонгула. Жумуш ордуңардын силерге иштиктүү маана жарата тургандай болушуна камкордук көргүлө. Адаттагыдай күн тартибин сактоого же жаңы күн тартибин түзүүгө аракеттенгиле. Бул 5 адаттын бардыгы силердин жашооңорго жакшы таасирин тийгизет. Эгерде кандайдыр бир себептер менен бул адаттарды өздөштүрө элек болсоңор, тез арада баштоого чакырам. Окуялар жөнүндө кабардар болуп тургула. Улуттук жана жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдарынын сунуштарына жана кеңештерине көңүл бургула. Авторитеттүү маалымат булактарын колдонгула. Ошондой эле пандемиянын убагында мен айткандардан тышкары кандайдыр бир пайдалуу адаттарды өздөштүргөн болсоңор, өз варианттарыңарды комментарийлерге жазып койгула. Барыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Көрүшкөнчө, адивидерчи.